Салмастарбы. Экинчи курстар үчүн эне тилин окутуунун усулу. Сабактын темасы грамматиканы окутууда колдонулуучу усулдарга мүнөздөмө. Индукция жана дедукция усулдары. Сабактын максаттары. Индукция жана дедукция усулдарынын бири-бири менен ажырагыс байланышта экендигин жана бири-бирин толуктап турарын билишет. Грамматикалык талдоолорду жүргүзүүдө берилген мисалдар аркылуу билимин бекемдешет. Бирин-бири сыйлап, адамгерчиликтүү болууга үйрөнүшөт. Көрсөткүчтөр. Индукция жана дедукция усулдарынын бири-бири менен ажырагыс байланышта экендигин жана бири-бирин толуктап турарын билишсе. Грамматикалык талдоолорду жүргүзүүдө берилген мисалдар аркылуу билимин бекемдешсе. Бирин-бири сыйлап, адамгерчиликтүү болууга үйрөнүшсө. Башталгыч класс жалпы билим берүүчү мектептердин биринчи баскычы болуп саналат. Окутуунун бул баскычы окуучулардын грамматика жана туура жазуу боюнча системалуу билим алышына багыттайт. Башталгыч класстар эне тилдин грамматикасын окуу менен тилдик материалдарды өздөштүрүшөт. Мисалы, фонетикалык материалдардын ичинен үндүү, үнсүз, каткалаң, жумшак тыгыштарды, жоон, ичке, кыска, созулма үндүүлөрдү ажырата билүүгө жана аларды туура айта алууга. Морфология боюнча анча татаал болбогон сөздү морфологиялык жактан ажыратууга, сөз түркүмдөрүн бири-биринен айырмалоого жана алардын негизги формаларын билүүгө. Ал эми синтаксистик материалдардан сүйлөмдөгү сөздөрдүн өз ара байланышын ажыратууга, сүйлөм түзүүгө, жөнөкөй жана татаал сүйлөмдөрдү түзүлүшү боюнча аныктоого үйрөнүшөт. Эне тилдин грамматикасын окутууда биз индукция жана дедукция усулуна токтололу. Индукция жана дедукция усулдары. Бул усулдар грамматикалык талдоолорду жүргүзүүдө сүйлөм, сөз, тыбыш, тамга менен практикалык түрдө тааныштырууда, окуу жазууга үйрөтүүдө кеңири колдонулат. Алгач индукция усулун колдонгон мезгилде эң алды менен жеке-жеке грамматикалык фактылар тандалат. Тыбыштардын түзүлүшү, сөздүн составы, сүйлөмдөрдүн түзүлүшү, сүйлөмдөгү сөздөрдүн өз ара байланышы сыяктуу грамматикалык айрым өзгөчөлүктөрдү байкайт, салыштырат. Андан кийин белгилүү бир аныктамага же корутундуга келет. Башкача айтканда, мисалдарды талдап, айрым жеке корутунду жасоо менен түшүндүрүп жаткан темага ылайык жалпы корутундуга келет. Демек, индукция усулу жеке ой жүгүртүүдөн жалпы ой жүгүртүүгө өтөт. Ал эми дедукция усулу боюнча грамматикалык материалдарды түшүндүрүү жалпыдан жекеге өтүү аркылуу ишке ашырылат. Мында даяр корутундулар, эрежелерди түшүндүрүү менен мисалдарга өтүү керек. Башкача айтканда, мугалим кээ бир учурларда тема боюнча өзүнүн түшүндүрүүсүн жалпы эрежеден баштайт. Аны айрым мисалдар менен бекемдейт. Демек, бул учурда дедукция усулу менен иш алып барат. Биз мектептерде окутулуп жаткан 4 класстар үчүн Чокошова жана Акунованын кыргыз тили окуу китебинен мисалдарды келтирип көрөлү. Бул китепте 74-75 беттерде антоним жана синоним темалары берилген. Мына ушул темаларды индукция жана
dedukция усулдары менен окутуп көрөлү. 47-сабак. Мисалы, жолдош деген сөзгө маанилеш дагы кандай сөздөрдү билесиңер? Жолдош, дос, курдаш. Бул сөздөр бири-бири менен маанилеш болгон сөздөр. Андан кийин кооз, акылдуу, ук деген сөздөргө маанилеш болгон башка сөздөрдөн табалы. Мисалы, кооз, көрктүү, ук, тыңша, акылдуу, эстүү. Бул сөздөрдүн айтылышы ар башка болгон менен маанилери бирдей. Демек, айтылышы ар башка, бирок маанилери бирдей болгон сөздөр синонимдер деп аталат. Биз алгач мисалдарды келтирдик, анан эрежеге таяндык. Демек, бул индукция усулу болуп эсептелет. Анткени мисалдарды талдап, айрым жеке корутунду жасоо менен түшүндүрүп жаткан темага ылайык жалпы корутунду пайда болот. Ал эми 48-сабакта алгач эреже же корутунду берилет. Башкача айтканда, мугалим алгач теманы эрежеси менен тааныштырат. Мисалы, бири-бирине карама-каршы маанидеги сөздөр антонимдер деп аталат. Ага мисал келтирип көрөлү. Жакшы, жаман, чоң, кичине, оор, жеңил жана башка. Мында мугалим дедукция усулу менен теманы түшүндүрдү. Анткени кээ бир учурларда тема боюнча мугалим өзүнүн түшүндүрүүсүн жалпы эрежеден баштайт. Андан кийин аны айрым мисалдар менен бекемдейт. Демек, бул дедукция усулу. Эми суроолорго көңүл буралы. Биринчи, окутуу процессинде индукция жана дедукция усулдарын бири-биринен ажыратып кароого болобу? Экинчи суроо, жеке ой жүгүртүүдөн жалпы ой жүгүртүүгө өтүү усулу. Үчүнчү суроо, жалпыдан жекеге өтүү аркылуу ишке ашырылган усул. Мына ушул суроолорго жооп жазабыз. Андан кийин үй тапшырмасын алабыз. Тапшырма башталгыч класстардын 1 жана 4 класстардын окуу китептеринен, кыргыз тили жана адабий окуу китептеринен ар кандай темаларды алып, индукция жана дедукция усулу менен план конспектти түзөбүз.